Туугандар, ассаламу алейкум. Москвада эң эле интересный болгон жумуш бул автобустун иши деп коет окшойт да көпчүлүк жак. Бүгүн Киевский вокзалдабыз. Атайын бир өзүбүздүн бир таанышыбыз, байкебиз бар эле, ошону атайын бүгүн интервьюга чакырып, дегеле автобус боюнча кандай жумуш кылыш керек, кантип орношуш керек, канча айлык алгат, ошол жөнүндө толук маалымат берип, сонун бир ролик кылмакчыбыз. Андыктан роликтин аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, ассаламу алейкум. Арендага мындай жаңы чыккан машинерди издеп жүрсөңөр, анда ушул роликтин аягына чейин көрүп туруңуздар. Комфорттуу вообще сонун машинер чыгыптыр, масло. Комплектациясына келсек, туугандар, бул машинелер Теslaдан такыр калышпайт экен. 360 камера, мультимедиа, мультироль, автохолд, ручник бүт бар электронный экен, туугандар. Бул жаңы байктардын арендасы 2,5 миң рубльдан, туугандар. Кошумча каскага 100 рубль алат. Каска эмнеси жакшы десеңиздер, эгерде бул жаңы чыккан машинелерди ДТП болуп уруп алсаңыздар, болгону 20 миң төлөп эле машинени ремонт кылдырсаңыздар болот. Москвичтер менен Жакка сонун акция болуп аткан. Приведи друга менен келсеңиздер, Москвичтер 2200дөн, Жактар 2700дөн бир күн выходной менен болот экен, туугандар. Бул жерде экономдор да бар. Эски кузов полулор 1800дөн бир күн выходной менен, жаңы кузовтор 1800дөн без выходной. Каскага байланыштуу 100 рубль бул жердеги бүт машинелерге тиешелүү. Ошондой эле бул жерде выкупкада берилип атат машинелер. Ошол номерлерге чалып, толук маалыматты биле бересиздер. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, Жээнбек байкебизди аркасынан кууп жүрүп бүгүн Киевский вокзалга жетип келдик. Азыр толук маалымат ошол жумушу боюнча жана башка ошондой бизде кезде чүчү суроолорду бүт барын көчүт менен берсек. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биз биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, анан өзүбүздүн суроолор бар эле, именно сиздин ишиңиз боюнча ошолорду биринчиден берсек. Мен аты жөнүм Бексултанов Жээнбек Талайбекович, мен Ысык көл областынан болом. Жакшы. Москвада ошо автобуста эмгектенем. Эмгектенип атканыма почти 2,5 жыл, 3 жылдай болуп калды. Автобуста? Иштеп атканыма. Буга чейин таксиде иштеп жүргөн? Таксиде да иштеген, таксиде да иштеген. Ощущение кандай болду таксиден кийин? Эми таксиде деле иштесе болот, бирок бир өңчөй баягы тынчыраак деп ошо автобуска өтүп алдым да. Таксиде деле иштесе болот азыр делечи, бирок ушу тынчыраак жумуш экен да, бир өңчөй баягы бир линияда жүрөсүң, бир өңчөй да, зарплатың көрүнүп турат, мынча зарплата аласың. Ошонун негизинде иштеп жүрөм автобуста. Аркаңыздан айдап жүрүп азыр көрдүк, бир эле линияда каттайт турбайсыз? Ар кандай линиялар бар негизи. Азыр пока бир эле линияда иштейм. Негизи бул фирмада где-то 10 линия бар да. Кайсыл жака чык десе ошол жака чыга бересиз? Ошол жака чыга беребиз. Бирок негизи постоянно бир линияда иштеп атам азыр данный момент ушул. Ушул линияда. Университет менен Киевскийден университетке барып, кайра келмей ушул. Биринчи конечник Киевскийден башталат, университеттен бүтөт, кайра айланып ушундай келмей да. Жолду көрдүңөр да мына. Ооба. Эми такси досторуңуз айтат болуш керек, эконом деле жүрдү эле, таксиде монтем автобуска чыгып кетти да. Тааныгандар болсо айтат да. Ооба. Так, анда суроолорду биринчиден серьезныйларына бере берсек, туугандар. Так, канча айлык аласыз эми бул жерде? Ошону айта кетсеңиз, биздин көрүүчүлөргө эми основном ошол жагы кызык да, эгерде ишке орношуп калсак деген. Айлык жагынан эми чынына келгенде баягы иштегениңе жараша аласың да, биякта деле. Баягы саатына 500дөн деп айтылат, 500 рубльдан. Анан күнүнө ар кандай линияларда, ар кандай выходтарда ар кандай сааттар бар да. Мисалы үчүн меники бүгүнкү выходумда мен 7-чи выход иштеп атам, бүгүн кичине жеңилирээк да, баягы эс алуу күнгө карата саат 7 саат жазылат. Ошо 500дөн эсептелинет да. 3,5 миң бүгүн бар. 13 сааттан, 14 сааттан, 15 сааттан, 16 сааттан иштегендер бар, 17 саатка чейин иштегендер бар да, ар кандай да. Анан саатына жараша болот иштегениң. Средний 500 рубль экен да сааттан да жерде. Средний эмес, таза 500 рубль да. Таза 500 рубль эсептелинет. Анан айлык акы чыкканда мен ар кандай да ошо иштегениңе жараша болот. 80 миңден өйдө бир 140 миңге чейин иштесең болот. Баягы подработка кылып иштесең, өзүңдү кичине бир аз кыйнап иштеп койсоң, 140ка чейин алсаң болот да. Баягы 300 саат жапсаң болот. 280 саат, 350 саат жапса да болот да, негизичи. Анан анчалык иштегендер бар, бирок азыр мен бул
бул мен экинчи фирмамда автобус, мурун биринчи башка фирмада иштегем. Ал жерде 430 саат жапкандар да бар да. Өзүм деле 400 саатка чейин жаап жүргөм да. Анан азыр мен бул жерде иштеп атам буюрса. Бул жерде ошондой экен, кичине сааттар азыраак экен. Мурунку фирмага карагандачы. Тынч да, бирок бир өңчөй жумуш да, таксиге караганда. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр 400 саатка чейин иштесе болот деп атат. По факту эми ошону саатына 500дөн көбөйтүп кое беребиздер. Эми бул максимальный жана катуу иштегендерди айтып атат да. Кийинки суроо келсе, кантип бул жерге орношсо болот эми? Деги эле автобуска частный жакшыбы же гос жакшыбы? Частныйда кандай? Частныйда бир жери мына ушундай жана подработка деп каалашынча ушул 400 саатка чейин жабам деп иштесең, аракет кылсаң болот да. Мисалы үчүн государственныйда болсо, ал жерде убакыт менен да, жана мисалы үчүн биздерде 14 саатка чейин 15 саатка иштеп атпайсыңбы? Ал жакта болсо 8 сааттан ашырбайт да. 8 сааттан ашырбайт. Ашып кетсе 10 саатка чейин иштейсиң, аякта зарплат стабильный азыраак болот да. Бир өңчөй зарплата, мисалы үчүн 100 миңден 110 миңге 120га чейин ушундай алышат да. Бүт бар официальный? Бул жерде официальный. Частныйлардагы, частныйдагы, гостагы официальный. Бул жылы официальный. Бул негизи частный да. Кандай категориялар менен иштейт бул автобуска правада? Бул автобуста эми аз Д менен иштеп атабыз, Кыргызстан паспорту менен эле, правасы менен Д менен иштейт, Д категория менен. Башында киргениңизде кыйын болдубу? Башында киргенде башка фирмага киргем, ал жерге кыйын деле болгон жок, оңой. Сиз мурдадан эле автобус айдаган эмесмин, бирок оңой эле болду да. Мындай чоң, мындай габаритli болгон үчүн. Жок, аякта деле кыргыздар иштеп, бири-бирибизге үйрөтүп, жеңил болду да. Батыл айдап үйрөнүп кеттим да, оңой эле. Эми айта кетсеңиз, баары эле оңой жагын, акчалуу жагын айта бербей, элдерге мындай коопчулук жактарын да айта кетсеңиз, кандай штрафтары бар, кандай ошол минус жактарын да айта кетсеңиз бир аз. Минус жактары, коопчулук жактары болсо, кандай? Штраф жактан штрафтар бар эми, андай анчалык деле көп штрафтар эмес. Мындан жанагы ДТП болуп, андай адам жыгылтып алсаң, ичинен баягы салондон киши кулатып алсаң, ошондо баягы штрафтар болот да. Штраф болгондо кандай? Ал жерде не только штраф, жана адамдын ооруп калса, бир жерин сындырып алса, же бирдем болуп калса, больницага түшүп калса, ошону аябай да, мисалы көп акчаны перевод. Водитель виноват болуп калат. Если водитель виноват болуп калса, анда кыйын эле болот да. Кыскасы барып эле жатса, исследование болуп, бүт текшерилип, ызы-чузу көп. Колдон келсе, аккуратно айдап, адам кулатпай, анан адам кулап бирдем болсо көрүп калсаң, мисалы түшө калып келип, ГАИ чакырып, сразу ГАИ чакырыш керек. Жок десе да болбойчу, ГАИ чакырып, мисалы расписканы алып алыш керек. ГАИ чакырып, тиги скорый помощьта чакырып салышың керек. Мисалы ага укпай элечи. Кээ бирөө бар, акырын кулайт да, бар үйүнө барып жатып алат. Анан үйүнөн баягы бир жума өткөндөн кийин жазып коет да. Андайлар да бар да, бирок көп акча сурашабы ошондой моментте? Эми ар кандай адамга жараша болот. Адам өзүнүн алкымына жараша болот дегендей. Жээнбек байке, айтсаңыз, кандай оору менен ооругандарды бул жумушка албайт? Давлениясы бар, жана башка давление, ошол, туура айтасыз. Мен негизи өзүм давлением бар да. Анан ошон үчүн жанагы государственныйга мен кире албай жүрөм да. Негизи государственныйга кирип 8 саат эле иштеп, мисалы, эми 8 саат иштеп эле, мисалы үчүн ушундай 120 тыныч эле иштеген жакшы да, ал жерден көп чарчабайсың. Бул жерде 17-18 саат түнү ошол жакта жүрүп калабыз да. Эртең менен эрте чыгабыз, эрте барабыз, кеч бүтөбүз, короче ушундай да. Государственныйда 3 смена бар да. Бир күндүк жумушта 3 смена болот да. 8 сааттан бөлүп койгон да. Биз бир күндү иштегенде 14 саат, 15 саатка чейин жазылган. Андан эрте чыгып, анан кеч бүтөт. Ошонун баарын кошкондо почти сутка жүрүп коебуз да. Бирок бир өңчөй да, жеңил бир өңчөй болуп калат да жумуш. Кыскасы, давлениясы барларды государство албайт экен да, мына жерде. Частныйларга бир-аз давлениясы барлар кандай? Давлениясы болгондо, мисалы үчүн 150дөн 160га чейин өйдөнкү болсо ошолорду баягы кыйын да, баягы чыгарбайт да линиягачы. Жумушка ала берет. Бирок медиктер текшергенде 160 болуп көрсөтүп калса, ошону жумушка чыгарбайт да. Постоянно перед рейсом, как положено, медосмотрдан өтөсүң. Келесиң, жумуш бүткөндөн кийин обязательно дагы өтөсүң. Жумуш учурунда дагы анча-мынча эме болбосун деп, жумуш бүткөндөн кийин дагы текшерет да. Жээнбек байке, айта кетсеңиз, эми жакшы тараптарын, могул больничный, отпускной, ошолорду бүт төлөп, өз убагында эс алып, ошондор бүт шарттарын карап бергенби, парк болсо деле? Каралган, каралган. 6 ай сайын чыгып турсаң болот, 15 күнгө чыксаң болот.
15 күнгө өзү төлөп берет. Как положено? Айлык төлөп берет. Процент. Жок, төлөп берет. Ар кандай чыгат, иштегениңе жараша чыгарып берет. Стаж анымыныңа десеттейди окшойт, канча? 1 жылдан кийин 1 жылдык дагы бар да, отпускөчү 1 жылда жанагы годовой деп 1 жылда чыгса болот. Бирок бул эмеде частныйда 13 зарплат деген жок да. Государственныйда да, Москвтранста ал 13 зарплат деген бар да, андай. Сиздерде мындай бузулуп калса өзүңөр оңдобойсуңарбы? Биз бузулуп калса өзүбүз оңдобойбуз. Парктан келет, өздөрү оңдошот. Сүдүрөп кетет машинаны ошол бойдон. Сүйрөгөндүн сүйрөп кетет, ушул жерден оңдогон ушул жерден оңдойт. Майда бараттары болсочу, а так өздөрү оңдойт, биз бирде жер. Только эле силер айдайсыңар. Жакшы. Эми бул автобустар мындай жаңыбы? Канча жыл автобустар? Бул эскирээк автобустар негизи. Биздики эскирээк 21-жылкы автобус айдап жүрөм азыр. 21 уже эски болуп калды силер үчүн. Эскирээк. 22-жылкы машиналар бар, ушундай машиналар бар. Жаңыларычы. Эми бирок бизге келет деп атат, жаңы машина келет. Бирок мынтип карап көрсөм уже мындай 3-4 жылда эле уже поезд келет окшойт автобустар, бу жерде. Чарчап калат. Чарчатат да. Жолдорду көрбөйсүңөр, мындай кээ бир жерлер жол жакшы, кээ бир жерлер нитип да. Ошол жолдордон бул 30 тоннада элестет. Автобус өзү эле 30 тонна. Оорда. Оорда 30 тонна деп коет, анан негизи 30 тонна болбосо да, бирок оорда аябайчы. Водительге бүт ичинде мындай бүт бар жок неме каралган автомат коробка, Коробка сап, да, автомат. Удобство сидения, тиги бул кондиционер, бүт бар жок бар. Кондиционер бар. Удобство болгондон кийин бар эми бираз функциялары сиденьяныкы. Мени бир эле суроо кыйнап келет да. Мурун автобустардын эшиктери оң жагында эле да. Анан кийин азыркылар ичинен чыга турган кылып койду. Эмнеге мындай кылып койгон дейм да. Жанагы какой-то bir ситуацияда сразу водитель өзү биринчи секирип качып кетип калбасын деген мааниде кылганбы? Эмнеге билбейм да ошону. Противопожарный деп билбейм, азыр андайын деле. Ичинен чыгат го деген бүт водитель, Так, эми неме кылсак? Госко кирген оңойбу же частныйга кирген оңойбу ишке мындай документация жагынан? Бизге мисалын азыр кирсе документтердин баары туура болсо, баардык документ, иненен, СНИЛС, баардык документтери, регистрациясы нормально бир эле күндө кирип кетсе болот да, мына жумушкачы бир эле күндө. Частныйларга? Бир күндө. Бир ашып кетсе 2. Желание болсо эле кыскасы болсо болот. Желание болсо иштейм десем, мисалы 1-2 күндө эле кирип, уже 2-3 күнү иштеп калат да. Государственныйда ал оорураак да, кириш. Экзамендери бар, башка. Экзамени башкасы бар, баягы медицина жагынан өтүшүң керек полностью тияк. Көп да текшерген жактарычы. Анан 40 күнгө стажировка берет, 40 күн стажировка өтөсүң ал жерде. Ал жерде негизи главный линияны билсең болду, кирип кете бересиң. Ошол жана келатканда машинеңиздин аркасындагы мындай номер бар экен да. Если хочешь стать водителем автобуса, чалгыла деген. Ошол номерлерге чалып, если что, желающийлер болсо, өздөрү барып аракет кылса болот да. Болот. Чалса болот. Бул фирмага кирген оңой да. Башка фирмаларга киргенге караганда оңой. Жана автобустун немесин тартып алдык, ошол колл-центрден эле чалсын, сиздин номериңизди калтырып, сиз жана чалса, если кирем десе, ошого чалса, Москванын ичинде, ушул бул негизи Питер авто деп коет, Питерге караштуу экен да, бирок Москванын ичинде парктар бар да, 3 парк бар да. Салариево жакта деп коет, анан бул Московский Салариевода, анан бул эмеде Отрадныйда да. Анан дагы бир жерде бир парк бар да, 3 парк бар да. Дагы бир суроо сизге. Тамак аш тиги булар кандай болот? Өзүңөр алып жейсиңер? Тамак ашты өзүбүз. Как положено эле мындай же өзүңөр салып жүрөсүңөр, же бир жерге токтоп барып чайканадан чай ичесиңер? Чайканадан чай ичсе болот, өздөрү жанында алып жүрүшөт. Собой. Түшүнүктүү. Формалары бүт баарын өздөрү беришеби? Форма берет. Формалар бар. Сиз бүгүн формада жок экенсиз. Жана суббота, воскресенье күндөрү өзү каалоо окшойт. Суббота, воскресенье өзү каалоо. Форма. Жакшы. Эми эң главный суроо да, канча жаштан канча жашка чейин алат? Жашын эми негизи 65 жашка чейин 70 жаштагы кишилер иштеп жүргөнүн көрүп атам да. Азырчы мисалы 65те 70ке чукулдап калган кишилер иштеп жүрөт. Жаштары ала берет болуш керек ба? Право алганына карап эле 20-дан өйдө ала берет да, стаж. Бул жерде стаж деле карабайт да, үйрөнүп өзүнө тың болуп айдап кетсе эле болду, главный өзүнүн жумушун билип кетсе элечи. Анда мен да бир айдап бир көрөт окшоймуш, автобуста контент тартып тургандар. Жакшы. Эми жанагындай немеге келсек. Көбүнчө жанагы ПДДда да бар окшойт да, автобус всегда прав дегенчи.
мисалы любой жерде чыгып кетип атканда автобустар мондай нагло эле любой жерден бурулуп чыгып кетип атат да, ошол жерде мындай пропускает автобус деген жери барбы действительно ошондой? Негизи эле пропускает автобус деп Общественный транспорт. Общественный транспорт негизи эмеси полномочиясы эме да, бар да. Преимуществосы бар да, бирок өзлөрүнүн жолдору эле көрүнүп турбайбы? Полоса автобус отдельно өзүнүн жолу болуп атпайбы? Анан ооба, негизи жакшы эле, жолду бошотуп берет. Негизи бар. Мен угуп калдым да, жанагы эгерде автобустун астынан подрезать этип аварийный ситуация создавать эткенде, ичинде кокус автобустун ичинде бир какой-то случай боло турган болсо, ошол водительди 24 саат камералар жазат деп турат, ошол камера аркылуу табып, ошону жоопкерчиликке тартат деп, ошол туурабы? Мисалы үчүн автобустун хозяйны же астындагы подрезать этип кеткен. Подрезать этип кетти, ичинде случай болду. Ичинен случай болот, болгондо мисалы үчүн ал күнөөлүү болсо, мисалы үчүн астындагы подрезать этип, бирок эчтеке авария болбой эле качып кеткен болсо, алар табат. Если заявление жазылып эметсе, батиле табат да. Анткени маңдайында бир эмес 2-3 камера бар, маңдайда 3 камера. Кандай подрезать эткени, кандай кеткени бүт көрүнүп турат да. Ошону биздин дегиле Москвада таксовать эткен, дегиле жанагы водитель болуп жүргөндөр, кээ бирде жанагы автобустарда преимущество бар үчүн булар жолго чыга берет да, кээде чынагы эле ошон үчүн карабай чыгат. Ошол кездерде жанагы өчөшүп барып, астынан барып подрезать этип кетип, аварийный случай создавать этип, мен кетип калам, анан таппай калат деген ситуацияларды жанагындай кылбагыла тургундар. Неге дегенде камера көрүп турат экен. Эгерде кокус ичинде бирөө жары жыгылып, кол-полун сындырып, эми силерге жанагы резко токтой калам деп тормоз тебе турган болсо, сөз түрдө аларды жоопкерчиликке тартат экен, заявление жазылган болсо да. Ошон үчүн лучше автобустардан алысыраак жүргүлө. Менин бир советим. Эмне дедиңиз эми байке? Туура эле, өзүм деле таксиде иштегенмин деле, убагында билбестик кылып подрезать этип, ушундай болгон. Анча-мынча коркутуп берип жарашып автобустар менен. Азыр эми өзүң көрүп атпайсыңбы, өзүң айдагандан кийин билинет да. Сен адам менен араң өтүп оборот алып атсаң, кире калып атса, кайра резко токтосоң, мына моундай эле чайпалат да. Автобус полный. Ичинде кишилер чайпалат. А сен ал токтоп атканыңда карабайт. Ичиндеги клиент, пассажирлар сени күнөөлүү кылып, ага нормально айдабайсыңбы деген ушундайлар болуп кетет да, майда барат. Ушундай турат да. Ушундай урматтуу биздин көрүүчүлөр, автобуска тиешелүү болгон суроолорду ийнесине жүгүнө чейин бүт бардыгын бердим деп ойлойм. Эгерде дагы кошумча суроолор болсо, сөзсүз түрдө комментарийлерге жазгыла. Мен колуман келишимче маалымат алып бердим деп ойлойм. Жемик байкеме биздин кыргыз элге бир-эки ооз калуу тилегиңиз болсо айта кетиңиз, ошо менен биздин бүгүнкү интервьюну аяктайлы. Сиздин убактыңыз келип калды окшойт. Келип калды. Рахмат. Кыргыз элиме токчулук, молчулук, орозого кармаган орозолор кабыл болсун. Ыйык орозодо интервью алып атасыңар. Ошо орозоңор кабыл болсун. Анан тынччылык болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болуп эле, кыргыз элим алдыга өнүгүп өсүп эле, барчылык болуп эле, тынччылык болуп эле, ошол жакшы жашоодо жашайлы. Биз да Кыргызстанга барып автобус айдайлы. Биздин Кыргызстанга да ушундай жаңы автобустар насип этип, биздин да ушинтип чет элде жүргөн водительдер биздин Кыргызстанда эле ушинтип автобус айдап калсын деген жакшы үмүттөр менен ушинтип жүрө берели. Рахмат сизге, Жээнбек байке, ишиңизге ийгилик, чарчабаңыз. Рахмат ушунчалык келип убактыңызды бөлүп бизге интервью бергениңиздер. Ушундай туугандар, эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.